Тиш адамдын саламаттыгын жана сулуулугунун бир бөлүгүн. Тиштин тазалыгы жана дартсыздыгы адамдын жакшы маанайы десек дагы болот. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз дал ушул тиш ооруларына кайрылып, анын алдын алуу жолдору, дарылоо жолдору жөнүндө айтып беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан түз эфирде Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул эфир учурунда сиздер дагы темага байланыштуу кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө телефон чалсаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 771 85 52 70. Кайталап кетем. 771 85 52 70 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Гүлнара Эргешова, Ош областаралык стоматологиялык борборунун директорунун орун басары, жогорку категориядагы дарыгер, саламатты сактоонун мыктысы. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Эң алгач айтсаңыз, тиш оорулары эмнеден улам пайда болот? Ден соолук ооздон башталат деп илгертен эле ата бабаларыбыз айтып келген. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда деп. Значит, тиш ооз көңдөйү ушул жалпы ден соолуктун башаты болуп эсептелет. Ошон үчүн тишке кам көрүш керек. Анан тиштин кандай оорулар пайда болуш жөнүндө мен кичине айтып өтсөм, тиштин оорулары көбүнчө түндөсү оорутат. Кариес оорусуна чалдыккан тиштер убагында дарыланбаган болсо, ал бир катаалдашып өтүшүп кетет дагы, анан тиштин ооруганына пайда кылат. Мында тиштин өзөгү сезгенет дагы ысыктан, муздактан жана ошондой эле өзүнөн өзү пайда болгон ооруларды пайда кылган бир оорунун бир түрү бар. Экинчи түрү тиштин бүйлө эти чамалдап сезгенип калган болсо, ал мезгилде тиштин дайыма бир калыпта ооруган оорусу, кычымсыратып ооруган оорусу дагы адамга мындай бир терс көрүнүштү алып келет. Анан тишин тазалап аткан мезгилде канашы, как раз тиштин бүйлө эттеринин ооруганынан бир оорусу болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү оору болуп бул ооз көңдөйүнүн былжыр кабыкчалары сезгенет. Алар сезгенгенде дагы өзүнчө былжыр кабыкчалар дагы баягы нервтин окончанияларын сезгенет дагы, анан дайыма туруктуу ооруга чалдыктырат дагы. Баягы тамак иче албайт, ысык муздакты кабыл албайт. Ошентип бир ооз көңдөйүндө ушундай бир нече оорулардын түрлөрү бар. Мисалы рак оорусуна чалдыккан мезгилде, кандидоз деген оорусу бар, ооз көңдөйүндө пайда болуучу, автозный стоматиттер, иши кылып толгон токой оорулар бардыгы ар түрдүү ооруду пайда кылышат. Жакшы түрлөрүн дагы айтып өттүңүз. Негизинен бүгүнкү күндө тиштин кайсыл оорусуна чалдыгып көп кайрылышууда? Биздин Кыргызстан боюнча эле статистикалык баягы берүүдөн Кыргызстан баягы жогорку мында бийик тоолуу өлкө болгондугуна байланыштуу бизде эң көп кариес оорусу биринчи орунда турат. Кариес оорусу экинчи орунда, тиштин бүйлө этинин сезгениши экинчи орунда турат. 70% биздин Кыргызстандын калкы ошо кариес оорусуна чалдыгат. Жакшы. Кайсы бир оорулар дагы мына ушул тиш оорусун пайда кылышы мүмкүнбү? Албетте. Эмне жана мен дагы биринчи баштаганда айтып кеттим, ооз көңдөйү жалпы организмдин күзгүсү деп. Эмне себептен күзгү? Себеби организмдеги кээ бир оорулар ооз көңдөйүндөгү тиштин баягы кариеске чалдыгуусуна, пародонт ооруларына жана ошондой эле мен айтып өткөн былжыр кабыкчанын сезгенишине ашказан ичеги оорулардын, кан ооруларынын жана без ооруларынын, мисалы сахарный диабетке окшогон оорулар, психикалык ооруларга чалдыккандардыкы жана кан тамыр оорулардын ушул айтылган оорулардын бардыгы ооз көңдөйдө кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келет, кандайдыр бир ооруларды пайда кылат. Ошон үчүн бизге баягы көбүнчө ооз көңдөйүнүн былжыр кабыкчасынын оорулары менен келгенде биз сөзсүз түрдө ошол терапевт, эндокринолог, невропатолог кесипкөйлөрүбүзгө консультация жасатабыз дагы. Окончательный точный диагноз коюш үчүн ушундай бир консультацияларды кылып туруп, анан кийин биз баягы ооз көңдөйүндөгү жарааттарды чогуу
дарылайбыз. Мындан сырткары аракечтикке берилгендер же болбосо наркотикалык заттарды көп пайдалангандар дагы ушул тишин жабыркатса да керек деп ойлойм да. Себептен тамекинин да кандайдыр бир зыян жактары бар деп айтылат. Тамеки көп чеккен мырзаларда, айымдарда сөзсүз түрдө тишинин өңүнүн өзгөрүшүн алып келет. Сөзсүз түрдө косметикалык дефект болот. Өң өзгөрөт. Жана ошондой эле былжыр кабыкчасында лейкоплакия деген бир оору бар. Бул сөзсүз түрдө ушу сигарет чеккендердин жанагы эриндеринин ич жагында жана ошондой эле тилинин үстү жагында ошо лейкоплакия деген оорулуу пайда болот. Сигарет чеккендердики. Ошон үчүн биз көбүнчө чекпегиле деп сунуштайбыз сигарет. Жакшы. Көрүүчүбүздөн алгачкы суроо келди. Саламатсыздарбы? Жаш балдардын тиштери эмне үчүн карайып кетет деген суроо калтырыптыр. Жаш балдардын тиштери көбүнчө жаш балдар ата энесинин ичинде баягы түйүлдүк мезгилинде апасы кандайдыр бир мисалы темир аз болгондо, темир канында темир аз болгондо, организмде аз болгондо темирди күчөтүүчү, темирди көбөйтүүчү препараттарды көп кабыл алышат. Жана ошондой эле мындай антибиотиктерди көп кабыл алышат. Баягы өзүнүн мерасынан көбүрөөк кабыл алган мезгилдерде сөзсүз түрдө ал балага, жаш балага берилет дагы баягы ичинде түйүлдүккө. Андан кийин төрөлгөндөн кийин тишинин өңүнүн өзгөрүшүнө алып келет. Анан жаш балдардын кене кичинесине эле баягы ич өткө ооруларына чалдыкканда бизде тетрациклин деген дарыбыз бар, таблетка. Ошону аябай беребиз. Ошондо дагы сөзсүз түрдө тиштери сап-сары тетрациклинде болуп калат. Ошон үчүн абайлап врачтан кеңешин сурап туруп, анан кийин ошол дары-дармектерди назначить этишибиз керек да. Жакшы. Кийинки суроо бул дагы телекөрүүчүдөн. Саламатсыздарбы? Акыл азууну жулуп салбай эле дарылап сактап калсак болобу деген суроо калыптыр да. Буга чейин чындыгында коомчулукта ар кандай сөздөр айтылып жүрөт. Акыл азуу кереги жок, баары бир бат эле жок болуп калат, анан жулуп салыш керек деген ушундай сөздөр айтылат. Сиз дарыгер катары кандай жооп бересиз? Дарыгер катары мен жооп берем. Эгер акыл азуу чыгып баратканда, өзүнүн баягы мисалы акыл азуубуз чыгып баратканда өз ордунда жакшынакай болуп чыгып келсе, моундай болуп, мында бул тиш жулунбайт, бул тиш дарыланат. А эгерде акыл азуу монтип карасаңар жатып турат, монда продоле жатып турат да, ушундай мезгилде бул чыга албайт. Ошол адамга бир дискомфорт, ыңгайсыз бир өбөлгөнү түзгөн болсо, ошондо алып таштаса болот. Акыл азуу дагы өзүнчө оокат азыкты чайнаганга аралашат, оокат азыкты чайнайт. Аны просто дарылоо кыйын болгондугуна байланыштуу башка тиштерге караганда, баягы доступ деп коебуз, аны дарылоо, каналдарын дарылоо бир аз татаал болгондугуна байланыштуу көбүнчө биздин дагы кесипкөйлөрүбүз, кесиптештерибиз ал эле таштасаң болот дегендей бир сунуштарды айтат. Бул туура эмес. Ал тиш дагы дарылап пайдаланышыбыз керек. Ал тиш дагы эми конечно, ал тиш башка тиштерге караганда кечирээк чыккандыгына байланыштуу минералдык баягы курамы берги тиштерге караганда бир аз кээ бирлериники бир аз азыраак болушу мүмкүн, бир 20%, а 80% ал кадимки таза тиш болуп эсептелет. Аны биз пайдаланышыбыз керек. Жулуп таштасын деген өзүнчө бир көрсөткүчтөр бар. Ошол мезгилде гана жулунат. Ал пайдаланыш керек ал тиш. Кийинки суроо кызык экен. Жашым бир топко барып калды дейт. 6 эле тишим калган дейт. Ушуну менен жүрө берсем болобу деген суроо калыптыр да. Мына ушул тиш салдырбай эле жүрө берген кандайдыр бир ден соолукка таасири барбы? Конечно. Ооз көңдөй бул тамак аш сиңирүү аппаратынын башаты. Ооба. Башаты болуп эсептелет. Бул жерде как баягы тегирмендей оозго түшкөн тамактардын бардыгы майдаланып, ооз көңдөйүндө шилекей менен майдаланып, андан кийин ашказанга жиберилет. А если майдаланбай тамак ашказанга барса, сөзсүз түрдө ашказандын илдетине кандайдыр бир ашказан илдетке кабылат. Ошон үчүн тиши жок жүргөн адамды тиши жок чайнап жүрө бер деп эч качан сунуштабайбыз. Тиши жок адамдарга тиш протездери бизде жасалат. Ошо тиш протездерди салып, мына кийме тиштери, кийме тиштерди алып салма моундай протездер бар. Алып салма протездерди жасатып туруп кийип алып, полноценный баягы ооз көңдөйүндөгү тамак ашты чайнаш керек. Тиши жок жүргөндү биз сунуштабайбыз. Эгер тишиңиз жок болсо, 6 эле тишиңиз болсо, азыр жаңы ыкмалар чыккан, имплантаттар коюлуп атат. Импланттарды эгип, темирлерди эгип туруп, ошого мост жасап туруп, ошону менен сиз толук баягы тиши бар адамдардай чайнасаңыз болот. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн экен. Саламатсыздарбы? Мен төрөгөндөн бери дейт, тишимди карайып, курт түшө баштайт дейт. Жууп, өзү гигиенаны жакшы эле сактайм, бирок ошого карабай бат-баттан ооруп, ушундай кариес болуп атат дейт.
мына азыр Кыргызстанда жалпы эле бала төрөө боюнча өзүнчө бир стандарт кылып койгондо, бир төрөлдү бала, төрөлгөндөн кийин 3 жыл перерив кылдыр, анан кийин баланы төрөш керек деп. Бизде андай эмес, кой төрөп алайын, биринин артынан бирин төрөп алайын деп, баягы аял киши өзүнүн организмин ойлобойт да. Баягы жаш балага плодко, баягы ичиндеги балага аялдын организминдеги бүт минералдык компоненттер өтөт. Аялдын организминдеги минералдык компоненттер нормадан түшүп кетет. Анан төрөгөндөн кийин тем более ал организм иммунитети низкий болуп калат дагы. Тишинин дагы баягы минералдык курамы азайганына байланыштуу күнүнө 10 жолдан жууса дагы ал адам аялдын тишинде баягы катуу катмар, тиштин катуу катмарларында доо пайда болот. Бул деген доо пайда болуп, анан чөнтөкчөлөр пайда болот дагы, анан ал ошол жерлерде тамак аш тыгылып, микроорганизмдер келет дагы. Ооз көңдөйүндө 300дөн ашык микроорганизмдер бар да. Ошолор анан кийин баягы тишти бат эле кариес кылып коет. Себеби катуу тишти кариес баягы ооз көңдөйүндөгү баягы микроорганизмдер катуу тишти эч кандай теше албайт. Эгер нормадан азыраак минералдык компоненттер болсо, сөзсүз түрдө куртушат. Ошон үчүн стоматологко 2 жолу кайрылгыла, боюңарда бар кезде деп айтылат. Кайрылып дарылач керек. Ошого ылайыктуу, эгер минералдык компоненттер аз болсо, врачтын назначениясы менен ошо минералдык компоненттерди дополнительный алып ичиш зарыл, абзел. Жакшы. Жакшы, кийинки суроо. Бул дагы кош бойлуу экен. Кош бойлуу болгондо эле тишим оорой берет дейт. Эмне үчүн деген суроо калтырыпты да. Кош бойлуу болгондо ал аялдын защитный иммунитети, защитный силасы азаят дагы. Сопротивляемость деп, организм сопротивляемость болот. Ошо ооз көңдөйүндө дагы тиште дагы куд ошондой эле. Тиш бизде тишке да кан келет, питация кылат, кетет, витаминдер тишке деле келет. Ошолор азайып калат дагы. Иммунитети азайат дагы ооз көңдөйүнүн. Анан тез ооруганга өбөлгө түзүп коет. Ошон үчүн жана айттым го, барып врачтан кошумча назначенияларды алып туруп, ошондой нерселерди алдын алса болот. Ал үчүн профессионалдарга барыш керек. Жакшы. Саламатсызбы? Мен балам жашы 5 жашта дейт, тиши ооруй берет дейт. Дарыгерге кайрылсак, жулбайбыз деп ошентип айтты дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр да. Көпчүлүгү мисалы сүт тишти жулуп таштаса болот дейт да. Жок, ал туура эмес. Бул эң туура эмес айтылган нерсе. Сүт тиш өз кызматыны туруктуу тиштер чыкканга чейин аткарыш керек. Ал тамакты чайнай бериш керек жаш балагачы. Ал тиш ал молочный сүт тиштердин дени сак болуш керек. Эгер курт түшкөн болсо, ошол тишти убагында дарылач керек. Кичине карарып калган мезгилде эле тиш докторуга барып дарылач керек. Бизде пока баягы чоң көңдөйчө пайда болуп, тиши сынып ооруганга чейин жүрө беребиз. Бизде өзү тиш докторлорго жылына 2 жолу бала, чоңбу барып тиш докторлорго көрүнүп туруш керек. Сиздер көрбөгөн баягы карарган тиштин башатыны, кариестердин башатыны биз убагында көрсөтүп, убагында дарылап койсок, бая силердин жаш балаңар кыйналбайт. Сүт тиштер сөзсүз дарыланууга зарыл. Сүт тиштердин артында туруктуу тиштердин зачатоктору жатат баягы. Ол зачатоктор жакшы сүт тиштер болсо, доо кетпейт. Дарыланбаган сүт тиштердеги микроорганизмдер кан аркылуу ошол туруктуу тиштердин зачатогун өтөт дагы, кийин баягы полноценный, баягы здоровый туруктуу тиштер чыкпай калат. Ошон үчүн сүт тиштерди сөзсүз түрдө дарылатуу керек. Демек, кадимкидей эле дарылайт. Кадимкидей эле дарылайт. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Тамак жеп жатканда дейт, тишим арасына дейт, таш кирип кетти дейт. Эмне кылсам болот? Оорутуп атат деген суроо калтырыптыр. Анда сиздер алып коесуздарбы? Ооба, тиш докторлорго келсе биз алып коебуз да. Бизде мына тиштин ортосундагы тыгылып калган не только таш, башка нерселерди ham алып кое турган бизде сонун инструменттерибиз бар. Мына түрлөрү азыркы жаңы стандартка заманбап немелерибиз бар. Ушулар менен келсеңер биз алып коебуз. Мына көрдүңөр. Ниттер менен алса болот, булар менен алса болот, түрлөрү мына. Жакшы. Мына ушул нерсени колуңуздагы биз күнүмдүк турмушта деле пайдалансак болот да. Биз мисалы ар кандай тиш чукугучтар жыгачтан жасалат, башкадан жасалат, же болбосо колубузга эмне кирсе ошону менен тиш чукулап калган адатыбыз бар да. Ал кандайдыр бир зыянын келтирсе керек? Сөзсүз түрдө. Мисалы мына жыгачтан жасалган зубочисткалар, тиш чукугучтар булар сөзсүз түрдө тазалап бергени менен мүлккө зыян келтирет. Мүлктү постоянно травма кылып турат да. Ошон үчүн мындай жумшак тиш чукугучтар болот. Мына австралийский мындай жумшак тиш чукугучтар эч кандай мүлктү
канатып, мүлк Доо кетирбейт экен, доо кетирбейт дагы. Мына моундай жипчелер карагыла. Мындай жипчелер, мына. Доо кетирбейт. Моундай ёрштор, атайын тиштин контакттарын тазалоочу ёрштор. Сиздер жууп жаткан тиш щеткалары тиштин бардык тарабын тазалай албайт да. Ошолордун ортосун тазалоочу моундай щеткаларыбыз бар. Тиштин ниттери бар, жипчелери бар, мындай жипчелерди колдонууду мен сразу айтып өтсөм туура болсо керек деп ойлойм. 30 сантиметрче. 30 сантиметрди алып туруп, мына указательный пальцке оройлоп дагы анан кийин тиштерди тазалай баштайбыз. Мына ошондой кылып колдонсоңуздар. Бул дагы тиш щеткасы тазалай албаган, мүлктүн астына чейин баягы бекинип жаткан, мындайча айтканда, микроорганизмдерди, тамактын калдыктарын булар толугу менен алып чыгат. Ошондой биз тиштин мүлк ооруларыны алдын алабыз дагы. Кариес ооруларын дагы алдын алабыз. Гүлнар айым, бизге шаар тургундары дагы суроо калтырган. Анда жалпыбыз биргеликте мына ушул видео суроого көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Мен сурам врачтарга тишти канча жаштан жууш керек? Дарыгерлерге мен суроом бар эле, ооз эмне үчүн чыттанат? Мен суроом дарыгерлерге ооз эмнеден оюлат? Биринчи суроого. Сиздер Түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Биз маегибизге кайрылып кетсек, биринчи суроого жооп берсеңиз. Биринчи суроо тишти кайсы мезгилде жууа баштаса болот деп суроо берди. Тишти 3 жаштан баштап жууса болот. 3 жашка чейин баягы бала суюк тамактарды ичип, эненин сүтүн эмип, баягы тиштин кычык-кычыктарына баягы калдык тамактын азык оокат калдыктары калбайт. Жана ошондой эле ошол мезгилде баланын ооз көңдөйүндөгү шилекейинин курамында оозду тазалоочу кандайдыр бир заттарыбыз бар, ошолор менен тазаланат. Дагы ал 3 жаштан кийин уже баягы бала катуу тамактарды бүт жей баштайт. Ошондо тиштин кынттарына, кычыктарына тыгылып калат да. Ошол үчүн тишти жууду биз 3 жаштан сунуштайбыз. Ага чейин ооз көңдөйүн чайкатып 2 жаштан баштап баланы кичинеден үйрөтүш керек. Ооз көңдөйүнү чайкатып турдуруп, баягыга бир көнүмүшкө айландырыш керек. Анан тишти жууганда щетканы алып келип эле сен кирип жуу деген бул туура эмес. Ата-эне же апасы, же атасы, же агасы, эжеси кошо кирип туруп, кошо кирип тишти жууганды үйрөтүш керек. Баланы кызыктырыш керек. Бала башында кызыкпаса, ваннага кирет дагы жуубай эле жуудум деп чыгып кете бериши мүмкүн. Ошон үчүн кошо кирип, кошо жуусаңыздар, балага бул немеге адатка айланып калат дагы. Анан убагында бала тишин жууп турат деп ойлойм. Жакшы. Кийинки суроо. Экинчи суроо. Ооз эмнеден жыттанат? Ооз көңдөйүндө жана айтып өттүм 300дөн ашык микроорганизмдер бар. Алардын жарымы бизге пайдалуу болсо, жарымы зыяндуу. Ал эми курт түшкөн тиштерде мисалы тамак аштар тыгылат дагы, ошол жерге микроорганизмдер дагы келет дагы, ошол жерде реакция жүрөт, брожение реакция. Ал силер тиш менен канча жолу жуусаңар деле анын тиштин көңдөйчөсүнүн ичинде тамак аш тыгылып калат да. Тыгылып калат да, ошол жерде брожениядан жаман жыттар чыгат. Экинчиси, ооз көңдөйүнүн мүлкү жайланышкан жерде патологиялык тиш мүлк карманчалары пайда болот дагы, чөнтөкчөлөр. Ошол жерде микроорганизмдер күчөп, ириңдегенге чейин алып барат дагы, ошол дагы жагымсыз жыт чыкканга түрткү болот. Бул пародонтоз деген ооруларыбыз бар. Пародонтоз эмес, пародонтит оорусунда ошо жагымсыз жыт дайыма чыгып келет. 100% жагымсыз жыт болот ошолордо. Кимде кариес болсо дагы 100% жагымсыз жыт болот. Жакшы. Кийинки суроо ооз эмнеден оюлат деген. Ооз эмнеден, жаш балдарда көп кезигет. Ооздун оюлушунун бир чети баягы баланын гигиенасынын, колдогу гигиена болуш керек да. Балдардын колуну эшиктен киргенде, ойноп тамак жеринин алдында жуудуруп туруп, анан кийин үйгө киргизиш керек, же болбосо тамакты жедириш керек. Колдо канча микроорганизм бар. Колдо тамак менен кошо жеп жаткан алма, эмне колуна кармайт да, балдар таттууларды кармаганда ошону кошо жейт дагы, ошол микроорганизмдер ооз көңдөйүндө жараттарды пайда кылат. Анан кийин мен жана айткандай ооз көңдөйүндө баягы зыяндуу микроорганизмдер бар. Иммунитети баланын түшүп кеткен мезгилде өздөрүнчө активдештирилет дагы, ооз көңдөйүндө анан жараттарды пайда кылат. Жакшы. Кийинки суроо теле көрүүчүдөн келиптир. Мисвак менен тишти жуу же болбосо тазалоо бул пайдалуу деген суроо келиптир. Мисвак дагы илгертен мисвакты Африка өлкөлөрүндө, Американын түштүк жагындагы өлкөлөрдө ошо биринчилерден болуп ошолор колдонуп келген. Азыркы күндө деле ал жактарда тиш щеткасы жок баягы өнүкпөгөн өлкөлөрдө мисалы мисвак менен эле жуушат. Мисвактын эмнеси жакшы? Мисвак ооз көңдөйүнөдөгү анча-мынча микроорганизмдерди
мисвакты жууп атканда микроорганизмдер дагы жок болот, тишти жакшынакай кылып тазалайт. Ал ар бир адамдын өзүнүкү болуш керек, индивидуальный мисвакчы. Иштетилген жагын кыркып коюш керек. Ошо бир эле жер менен иштетип отуруп кыркып коюш керек. Кыркса дагы астынан дагы баягы чыга берет да, жана жипчелер. Ошолор менен тазаласа болот. Ооз көңдөйүнө жагымдуу дагы. Кыскасы ал антисептикалык таасири бар, анан жагымдуу жит берет. Жуса болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Төрөгөндөн кийин тиштерим арасы ачылып кетти дейт. Эмне кылсам болот деген суроо калдырыптыр. Брекет коюш керекпи? Төрөгөндөн кийин ачылып кетсе, значит ал аялдын азуу тиштерини ага чейин алдырып койгон. Азуу тиштерди алгандан кийин тиштин ряд, мына ряд, тиштердеги ряд бузулат. Азуу тиш жака тиштер жыла баштайт. Баягы ачык жерге тиш жылат дагы анан ортолору ачылып кетет. Ошон үчүн тишти жулдургандан кийин сразу ошонун ордуна моз салдырыш керек, же болбосо ошол жерге имплант салдырыш керек. Ошондо тишиңиз жылбайт. Жакшы, саламатсызбы? Сиңдим 5 жашта азуу тиштерин курт жеген дейт. Эмне кылышыбыз керек? Дарылаш керек. Сөзсүз стоматологко алып келип дарылатыш керек. Кийинки суроо. Кош бойлуу кездеги чириген тиштер дейт, түйүлдүккө терс таасирин тийгизеби деген суроо. Сөзсүз терс таасирин тийгизет. Сөзсүз түрдө кан аркылуу түйүлдүккө барат. Ошол ооз көңдөйүндө кан аркылуу барат. Анан тамак жейт, берем, ошо боюнда бар аял. Тамак аркылуу ашказаныга түшөт. Ашказандан дагы канга сиңет дагы түйүлдүккө барат дагы сөзсүз түрдө терс көрүнүш пайда кылат. Кийинки суроо мындай. Азуу тиштердин оорусу гайморитти пайда кылышы мүмкүнбү деген суроо. Ооба, гайморовый пазуха. Гайморовый пазухабыз бизде үстүңкү жаактын 4-чү, 5-чи, 6-чы тиштердин үстүндө жайланышкан, могу жерде жайланышкан да. Эгер 4-чү, 5-чи, 6-чы тиштер убагында дарыланбаса, бала баягы тиштердин каналдарына микроорганизмдер кирип отуруп, баягы үстүңкү жаактын сөөгүнүн каналчалардан гайморовый пазухага түшүшү мүмкүн. Же болбосо тиштин тамырында бир ириңдөө процесси болушу мүмкүн. Киста пайда болуп калышы мүмкүн. Ошо кисталар ириңдеп кетиши мүмкүн. Ошондо сөзсүз түрдө гайморовый пазуханын ичинде жайланышкан болсо, анын верхушкасы баягы учу тиштин сөзсүз гайморит оорусун чакырышы мүмкүн. Менин тишим аябай көп канайт, эмне кылышым керек деген суроо. Значит, тишиңиз көп канаган болсо, сиздин мүлкүңүз сезгенген. Мүлкүңүздүн сезгенгени эмнеден экенин тиш доктурга келсеңиз биз айтып беребиз. Анын сезгениши жана мен буга чейинки суроодо жооп берип өттүм. Ички органдардын сезгенишинде сөзсүз түрдө мүлкү канайт. Мүлкү ооруп калышы ыктымал. Же болбосо ооз көңдөйүндөгү тиштердин айланасында таштар пайда болсо, ал дагы сөзсүз түрдө тиштин каноосуна алып келет. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Тиштин эттериден качан ириң чыгат? Тиштин эттериден ириң тиштин айланасында байламталар бар да. Ошо байламталар сезгенгенде байламталар үзүлөт дагы тиштин ошо тиш менен жаак сөөгүнүн ортосунда чөнтөкчө пайда болот. Ал чөнтөкчөгө микроорганизмдер кирет дагы ошол жерге благоприятный условия болот для размножения баягы жер. Анан ошол жерде алар анан тиштин сөөгүнө, тиштин айланасындагы сөөктү уже сезгенте баштайт дагы. Ошол жерден анан ириңдөө пайда болот. Ириң чыгып кеткенге мүмкүн эмес. Ошол жерде жайланышкан да. Аны чыгарыш үчүн аны тосуп турган таштарды чыгарыш керек. Таштарды алып туруп, тиштин четиндеги таштарды чыгарып туруп, анан кийин таштарды чыгарабыз дагы. Анан жанагы ириңди чыгарыш керек. Бунун причинасы өтө көп. Мисалы, кан сахарын диабет менен ооругандардыкынын где-то бир 60%-ында ушундай көрүнүштөр болот. Жакшы, кийинки көрүүчүбүздү алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатчылык. Кандай сурооңуз бар? Мына тиш ооруганда биз көрөбүз, болсо кетонал дарыларын ичебиз. Суроо түшүнүктүү болду. Ооба, түшүнүктүү болду. Көпчүлүк ошентет. Дарыгерге баруудан коркушат.
Тиш дарыгердин креслосуна отуруудан коркушат дагы ушундай ооруну басаңдатуучу дары дармектерге үйрөнүп калышат да, көп убакыт ичип жүргөндөрдү да угуп калабыз да. Бул туура эмес да, бул өзүн өзү алдаган болуп эсептелет да. Өзүңөрдү алдап, ооруду басып коюп эле жүрөсүңөр. Ошол тишиңердеги ооруган тиштин ичинде мисалы көңдөйчө көндөн күнгө көбөйүп отуруп, иринге айланып, жаак сөөгүнө өтүп, анан кийин уже тишти алганга туура келип калган мезгилде гана кайрыласыңар. Силер ооруган күнү эле кайрылышыңар керек. Ооруган күнү эле кайрылыш керек. Ал синапар, кетаналды эме ооруп атканда ичте биз деле назначить этебиз. Бул убактылуу да. Алар силердин тишиңерде курт түшкөн жерди айыктырбайт да. Аны только биз стоматологдор айыктырабыз. Ошон үчүн бизге кайрылышыңар керек. Азыркы күндө биз таптакыр оорусуз дарылайбыз тишти. Таптакыр оорусуз тишти жулабыз. Эч кандай ооруду сезбейсиңер. Бизге кайрылсаңар болот. Жакшы. Анда биз дал ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар. Жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Тиштердин саламаттыгы адамдарга ден соолукка тартуулабастан сулуулук дагы жаратат. Ал эми тиштерге кам көрүүнүн бир канча түрү бар. Штифт бул тиш өстүрүүдөгү башкы металл тирөөч десек жарашат. Анын көрүнүшү болотко окшош. Дат баспай турган бекем материалдардан, кабальтахром, титан жана башкалардан жасалат. Тиштин көп бөлүгү сынганда, кариес болуп пломба кармабай калган учурларда колдонулат. Алгач тиштин нерви алынып, тиштин каналдары тазаланып, ал жерде атайын паста менен толтурулат. Даяр болгон штифт бекитилет. Штифттин сыртта калган бөлүгүнө тегеретип, фотопломба коюлуп, тиштин формасына келтирилет. Брекет бул ар бир тишке атайын клей менен бекитилип коюлуучу түрдүү материалдардан жасалган кичинекей кулпулар. Ортодонттук жа ар бир кулпу аркылуу өткөрүлөт. Ортодонттук жа кыйшык, орсок, кичине, чоң тиштердин формасына, жагашуусуна карап ылдый өйдө ийилүүгө жөндөмдүү. Түрдүү жагашып калган тиштердин ордуна коет. Тиштердин арасы ачык болсо, дарыгер убакыттын өтүшү менен баягы ортодонттук жааны тартып, алардын бири-бирине жакындатып өсүүсүндө кам көрөт. Тиштердин абалына жараша дарылоо курсу бүткүчү бир бейтап үчүн бир нече брекет алмаштырууга туура келет. Эгерде оорутпаса тишти түзөтүп эмне кылам десеңиз жаңылышасыз. Анткени туура эмес жайгашкан тиштер сүйлөгөндө, элдерге жагымсыз көрүнгөндөн тышкары, түрдүү бүйлөлөрдүн ооруларына жеткирип, арасында тамак аштын калдыктары кала берип, ооздон дайыма жаман жет чыгып туруусуна себепкер болот. Кыйшык тиштер сол тиштерге урунуп, эмалин жешилип, кариес жана башка оорулар пайда болот. Аягында тиштерди четинен жолдуруп салып, протез кийип калуу менен аяктайт. Брекет 12-13 жаштан баштап 50-60 курактагыларга чейин тагылат. Бирок жаш кезде тиштерди жылдыруу жакшы жүрөт. Орточо эсеп менен 12-18 ай тагуу зарыл. Бирок чечкенден кийин деле тиштерди жылышып, мурунку ордуна келип калбайт деп эч ким кепилдик бербейт. Андыктан тиштерди жаңы ордунда кармоо үчүн бир топ мезгил тиштердин ички бетинде атайын клей менен жабыштырылып коюлуучу зымды ретейнерди тагуу керек. Брекет тагынып жүргөндө катуу нерсе жегенге, чакканга, тишке жабышып калуучу чоюлчак, жабышкак азыктарды жегенге болбойт. Газдалган суусундуктарды ичкенге дагы уруксат эмес. Булар брекет системасынын иштөөсүн бузат. Дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсем, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз жалпы тиш оорулары жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз маегибизге кайрылып кетсек, жогоруда жакшы бир акыркы деп калдыңыз, кадр сыртында ушул заманбап ыкмалары көрсөтүлүптүр деп. Мына ушул импланттын жана ошондой эле брекеттин бул ден соолукка тийгизген таасири кандай? Терс таасирин тийгизип койбойбу? Мисалы үчүн көпчүлүктө ар кандай ойлор айтылып жүрөт да. Жок, таптакыр терс таасирин тийгизбейт. Себеби импланттын материалы ушу биздин жаак сөөктүн биологически совместимый материалдардан жасалат. Азыр айтып өттү, хромокобальттар. Булар биологически совместимый материалдар. Не только баягы жаак сөөктөргө.
мисалы сынган сөөктөргө, бут колдордо, колдагы баягы сынган жерлерге ошо хромокобальтовый биологически совместимый темирлерден ошолордун ичине салат. Ошол эле материалдан биздин жаак сөөктөрүбүзгө дагы имплант жасалат. Эч кандай зыяны жок. Брекет системасыныкы дагы куду ошондой. Эч зыяны жок. Алардан только пайда көрсө болот. Мисалы мен азыр айтып өтсөм, мына бир тишибиз жок болуп атпайбы? Мына бир тишти жулдурдук. Мына бир тишти жулдуруп салдык. Жулдургандан кийин биз сөзсүз түрдө мына биз азыр Кыргызстанда мына эки жанындагы тишти аралап туруп мост жасашыбыз керек. Бул эң туура эмес нерсе. Азыр акыркы стоматологиянын бир заманбап акыркы протезированиясы бул имплантат. Имплант мына жок жерге гана салынат дагы, мына жок жерге имплант салынат. Эки тишке доо кетпейт экен, Мына имплант салынат дагы могу жерге. Ошо имплантка эле коронка кийиздирип коюлат. Мына эки тишибиз бул алтында болгон эки тишибиз сакталып калат да. Бул араланып коронканын ичине киргенде уже баягы жарым жан болот дагы, ал бат эле бузулуп калат. Мисалы мен кечээ Европага барып келдим. Европада ким баягы здоровый тишти аралагандарды сотко берет экен. До того ушунчалык тишине кам көрүшөт экен. Ал тараптачы бизде деле ошондой кам көргөнгө уже убакыт жетти окшойт деп ойлойм. Ошон үчүн мен бүт баягы бирден тиши жок, экиден тиши жок адамдарды биз өзүбүзгө чакырмакпыз, келип импланттат койдуруп, ошого эле коронка кийиздирип, кадимки тишиңер бардай чайнап жакшынакай. Мисалы алдыңкы тиштерде болсо суп-сулуу болуп, алдында мисалы алдыңкы бир тиш жок болгон болсо, мына азыркы случайдачы апакай бир эле тишти салып коебуз. Мисалы металлокерамикадан, цирконийден, пластмасс, ак тиштерди салабыз. Эстетически дагы суп-сулуу болот. Тишти баягы тамак ашты жуулганга чайнаганга дагы бышык болот. Алчы как өзүңдүн тишиңдей болот имплант. Жакшы, мына ушул жаңы методдор, жаңы ыкмаларды келгенде үйрөнүп келиш үчүн башка жактарга барып турасыздар да? Конечно, ал башка жакка барып окуп келебиз. Мисалы Россияга Новокузнецкке барып 10 жыл мурда бизден 2-3 специалист окуп келгенбиз, в том числе мен да окуп келгем. Оштогу частный клиникаларда иштешкен балдар дагы бүт окуп келгенбиз. Андан сырткары мен Америкага барып окуп келдим. Бизге келип туруп выездной баягы циклдарды өткөрүшөт. Баардык ошо циклдарга катышабыз баягы. Израилдикине катыштык өткөндө, корейский методикаларга катыштык. Как имплантты корейстер кантип коет, израилдиктер кантип коет. Россия, Украиналардыкына катышып келгенбиз. Ал үчүн биз постоянно усовершенствовать этип турабыз. Бир эле көрүп алып эле кое бербейбиз. Бул деле жоопкерчилик, өтө жоопкерчиликтүү кызмат болуп эсептелет, иш болуп эсептелет. Жакшы, анан көпчүлүктүн суроосу, мисалы, кандай тиш пайдалуу, кандай тиш салдыралы деген дагы суроолор көп келип атат да, ушуга кандай жооп берет элеңиз? Мисалы, көпчүлүгүбүз мисалы акчабызга жараша деп биз сары тиштерди көп салдырган учурлар бир убактарда аябай көп болгон да. Азыр деле бар десем болот да. Азыр деле ошондой. Бышык деле деп да айтат. Азыр деле ошондой эми баягы чөнтөк маселеси, акчасы кеңири болсо, конечно, баягы сулуулукка дагы жооп бере турган, чайнаганга дагы күчтүү жооп бере турган жакшы тиштерибиз бар. Ошолорду салдырса болот. Металлокерамикалык мына момундай металлокерамикалык протездер ичи темирден жасалат. Мындай ичи темир, сырты карасаңыз бышык эле болот экен, бышык болот. Булар эч нерсе болбойт. Даже керамикасы биздин өзүбүздүн тишке караганда дагы бышык болчу. Чайнай бересиң, эч кандай стирация дагы этилбейт. Биздин өзүбүздүн тиштер стирация этилет, булар эчтеке болбойт. Мисалы жакшы протездер неме тиштердин бирөөсү ошол темир салдырса деле боло берет. Ал эми мүмкүнчүлүккө жараша жоктон көрө жогору. Организмге зыяны жок? Зыяны жок материалдардан жасалат аларчы. Ашказан оорулары барларга гана биз атай консультация кылабыз, ашказаныңар ооруйбу, оорубайбы деп. Ашказан ооруларга биз темир тиштерди салдырбаганга аракет жасайбыз. Себеби ашказанга терс таасирин тийгизет. Сиздер эмгектенген стоматологияда кош бойлууларга, жаш балдарга кандайдыр бир жеңилдиктер барбы? Кыргызстан боюнча өкмөттүн 790 токтомунун негизинде боюнда бар аялдарга, 10 жашка чейинки балдарга жана 70 жаштан жогорку ардагерлерге акысыз стоматологиялык жардам көрсөтүлөт. Любой стоматологиялык эмканага барыңыздар, райондуку, шаардыкы, областтык деңгээлдеги стомат поликлиникаларга барсаңыздар, акысыз жардам аласыздар. Мен дагы бир моменттен пайдаланып, дагы бир жакшы нерсени айтып кетким келет. Ош шаарында жашаган жалпы ардагерлерге биздин Ош областар аралык стоматологиялык борбордо акысыз тиш протездерин салып жатат. Азыр 2 ай убакыт калды, келип акысыз тиш протездерин салдырып кетсеңиздер болот. Эгер пенсияңыздардын өлчөмү 6000ден жогору болсо, анда биз салып бере албайбыз. 6000ге чейинки пенсия алган бардык ардагерлерге Ош шаарынын пропискасы болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз силерге акысыз тиш протездерин салып беребиз.
Жакшы, бизге аябагында көптөгөн суроолор келди. Бул соңку суроолордун бири болсун. Негизинен тиш ооруларын алдын алуу үчүн дагы бир телекөрүүчүлөрдүн эсине салып кетсеңиз. Ооба, эмне үчүн тишти биз 2 жолу жуугула деп айтабыз. Эртең менен жууш керек, кечинде жууш керек деп. Эртең менен эмне себептен жуабыз? Баягы ооз көңдөйдө микроорганизмдер бүт тиштин сырткы катмарын каптап калат түн ичинде. Эч кандай оозду бир кыймыл аракет болбойт да, ошол микроорганизмдерди эртең менен жууп таштайбыз. Ал эми кечинде эмне себептен жуу деп айтабыз? Себеби кечке чейин жеген тамак аштын калдыктары биздин тиштердин кынттарында, баягы шейкаларында иши кылып тиштерге жабышкан бойдон калат дагы, анан биз ошолорду жууп туруп жатсак, биздин тиштерибиздин өмүрү узун болот. Сөзсүз түрдө тишиңиздерди жууп туруңуздар. Туздуу суу менен анча-мынча ооз көңдөйүн чайкап койсо болот, соданы эритмеси менен чайкап койсо болот. Бул мүлк ооруларынын алдын алууга түрткү берет. Жакшы. Көпчүлүк телекөрүүчүлөрдүн суроосуна жооп болбой калды. Ошо сизге кандайдыр бир кеңештер менен байланыш үчүн даректерди айтып койсоңуз болот. Ооба, бизге телефон аркылуу кайрылсаңар да болот. Келип туруп өзүңөр Ош областтар аралык стоматологиялык борбор мына Сулайман тоонун астында Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунун жанында жайланышкан. Bizde 50'den aşık vraçlar işleydi. Любойна келип кайрылсаңыздар болот. Мен 3-чү кабинетте отурам, мага кайрылсаңыздар да болот. Телефондорду деле айтып койгонго боло берет. Телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Менин чөнтөк телефонум 0555 91 81 72 номерине. Анан Билайн 0772 72 90 73 телефондоруна кайрылып, телефон аркылуу дагы сиздер консультация алсаңыздар болот. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлнара Эргешова, Ош областтар аралык стоматологиялык борборунун директорунун орун басары, жогорку категориядагы дарыгер, саламаттыктын мыктысы болду. Сизге рахмат айтабыз. Жакшы бир кеңештерди айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Эл кызматында жүрө бериңиз. Рахмат, силерге дагы чоң рахмат. Ошентип элдин ден соолугуна кам көрүп жүрө бергиле. Биз сиздерди жигиттер менен сыймыктанабыз. Бар болгула. Жолушканга чейин. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.